Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Марс Мухтаров, Манас жаңыргы телеканалы атайын чыгарылыш программасы старт алды. Биз менен чогуу болуңуз. Ааламга кеткен жол айылдан башталат. Ар бирибизге туулуп өскөн жерибиз коз көрүнөт. Бун менен эмнени айткыбыз келип турат? Албетте өзүбүздүн мекенде жашап туруп, бирок өзүбүздүн мекендин статусун ала албай жашап жаткан тургундарыбыз өтө көп. Башка мамлекетке салыштырмалуу башка мамлекетке жашай турган болсок, барар замат эле балабызга метиркени колуна карматып, өзүнүн аты жөнүн жаздырууга дагы даяр. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү Кыргызстанда толук түрдө пайдаланып, ошол мүмкүнчүлүккө, ошол укукка ээ боло албай жаткан жашоочуларыбыз өтө көп. Эмне себептен айтып атабыз бул нерсени? Бул жерде жашап жаткан тургундарыбыз бардык жерде Кыргызстандын аймагында светке 70 тыйындан же болбосо 77 тыйындан төлөй турган болсо, бул жерде жашап жаткан тургундарыбыз 1 сомдон төлөп жаткандыгы өкүнүчтүү. Андыктан эмне себептен 1 сомдон төлөп жатат? Баарыбыз биргеликте чогуу биз менен бирге болуңуз. Айыл жөнүндө маалымат бере кетели. Бул айылда негизинен бир бала бакча, бир мектеп бар. Жана ошондой эле жашоочулардын негизги бөлүгү ар кайсыл область, региондордон келген. Манас жаңырыгы телеканалынын командасы бул жолку сапарын Ак жол конушуна жакын жайгашкан локомотивчик дачасындагы жашаган жашоочулардан кабар алды. Эң кызыктуусу, өз мекенинде жашап туруп эч кандай статуска ээ боло албай, ошол эле учурда ар кандай төлөмдөр башкача система менен төлөнүп келе жаткандыгы өкүнүчтүү. Мурун дача болгон. Темир жолчулардын дачасы экен да. Ошо дачный үйлөрдү сатып алып, бардык өздөрү кайрадан үй курушкан ошо жерине да. Ошол жерге. Анан мен бул жерде уулум дагы бар, анан кызым бар. Булар ошо өздөрү аракет кылышып, сууларын өздөрү чыгарып алды. Эми мындай сууну кандай өздөрү чыгарып алды дегениниз кандай? Мына жерден скважина кылып чыгарган да. Ошо жерди неме кылып, турба салып чыгарган. Күйөө балам уста өзү. Могу свет маселеси кандай болот? Свет маселеси мурда аябай начар эле. Көп өчүп калат эле кыштарда. Азыр жакшы болуп калды дейт. Жакшы эле, анан бирок кымбат төлөшөт. Канча сомдон төлөйт? 1 сомдон, киловаттына 1 сомдон төлөйт. 1 сомдон төлөйт. 1 сомдон төлөйт. Анан ошол нерсеге макул элесизби? Эмне себептен? Каерге төлөйсүздөр? Кайсы банкоматка, кайсы офиске төлөйсүздөр? Булар да көбүнчө мына трансформаторга күйүп калат деп көбүрөөк төлөйт экен да. Трансформатор общий болуп, бияка бөлүнбөй, жаңы трансформатор алабыз деп ошондой махинациялар бар, ошо да билбейм мен точносу. Бул жерде счетчиктин иштегенин кимдир бирөө келип көзөмөлдөп текшерип кетеби же өзүңүздөр эле карап туруп эле барып райондун эмесине төлөйт? Текшербейт. Анан светке төлөгөндө мындай квитанция берилеби? Кандай? Квитанция жөн эле жазып коет да. Жазып, квитанция бербейт. Фамилияларын жазып эле акчасын эме кол коюп алат. Кол коюп ала берет. Балдар мектепке кандай кылып каттап атат? Балдары жөн эле мектеп жакын барып окуп келишет, бирок үчүсү менен окушат да. Мектепте билбейм мен булардын мектебин көп канааттанбадым, бу жердеги мектепте. Фонду көп экен да. Фонд ар кандай фонд жыйнашат. Канча жылдан бери жашайсыз bu жакта? Кудай буйрса 4-5 жыл болуп калды. 4-5 жыл болуп калды. Ушул жер 4-5 жылдан бери светке канчадан төлөп атасыз? Светке 1 сомдон төлөйбүз. 1 сомдон? Билесиз да, Кыргызстан боюнча 70 тыйындан. Эмне себептен 1 сомдон төлөйсүз? Биздики эме да шартка байланыштуучу. Шарты кандай болуп калды ошондо? Биз деген сокулукка карайбыз да. Анан сокулуктан бул жерде эме электрик бар. Электрикке 20 сомдон жагат беребиз. Анан айлы башы бар, эме чогултуп беребиз да барынча кызмат акысына. 1 сомдон. Эл өзү чогултуп берет, айыл башчыга деп. Эл өзү чогултуп берет, айыл башы тияка тапшырат да. Сокулук алып барып. Сокулук алып барып. Ошол электриктер келип иштейби күн сайын текшерип турушат. Күн сайын эмес, айдын 20-сында текшерүү башталат. 25-ине чейин төгүп күтөбүз да. Мында кайрылдыңыздар беле? Биз жакта свет 1 сомдон болуп атат. Айткам. Себептен мындай болуп атат. Мамлекет көзөмөлгө албайбыз. Себеби Кыргызстан боюнча 1 сомдон. Билесиз, анан эмне себептен мындай болуп атат? Таң калган учурлар болду эле, барып добулган учурлар болду. Башка жерде жашасаң 77 тыйындан. Бул жерде 1 сом дегенден эч эме көрбөп турбуз, чыгыныпчы. Эмнеге башка элдер чыгынып атабы менимче? Уккан билгендериңиз барбы? Эмне сөздөрдү угуп калдыңыз акыркы? Жок, уккандарым жок. Эмне себептен андай болду? Пока сүрүштүргөнүбүз жок да. Сиз өзүңүз макулсузбу ошол 1 сомдон төлөгөнгө? Эми кандай десем, айылдын тургундары макул го дейм ошол багачы.
жеке ойым. Жеке өзүңүзчү? Эми Кыргызстанда канча чечилсе кандай ошо Жок, Кыргызстанда 70 тыйындан төлөйбүз да. 70 тыйындан. Сиздер 1 сомдон Бир сомдон. төлөйт. 23 тыйынбы көбүрөөк. 23 тыйын көбүрөөк. Анан ошол нерсеге сиз макулсуз. Эми светти столбаларды коюп берди айыл башчысы. Неме кылып трансформаторду жаңысын коюшту. Акысы бар го дейм. Мен лично эмем болсо 77 тыйындан болсо жакшы болмок негизичи. Кыш кызын аябай кыйналасың да. Кышында канча төлөйсүздөр эми бир айда? 1700 сом, конок көбүрөөк келсе 1,5 миң. 1,5 миңге 1,5 миңге чейин. Эми билесиз 700 сом, 2 сом 70 тыйын. Бул жакта суу свет маселеси, жашоо маселеси кандай болуп атат? Су өзү чыгарабыз. Кайсы жерден чыгарып аласыз аны? Жерден Жерден эле каршы чыгарып аласыз. качалган. Аны мындай медициналык тараптан текшергендер болдубу сууну? Жок. Текшергенде болуп жок. Суу таза эле ичип Су атасыз. таза. Бул жерде үй бүлөңүз менен жашайсыздар. Үй бүлөң. Анан светти кандай кылат? Свет маселеси. Свет нормально. Убагында болуп турат, свет Канча сомдон төлөйсүздөр? 1 сом. 1 сомдон. Билесизби свет башка жакта 70 тыйындан экен? Бул жерде дачада. Аха. Дачанын баянда неме кеткендерге эми кандап 1 сомдон төлөсөңөр дейт. Төлөйсүңөр деген. Анан сиздер төлөп атасыздар. Төлөп. Анан мындай кайрылган жерлер болдубу? Мындай свет 1 сомдон төлөп атабыз, эмне себептен төлөп атабыз түшүнүп бергендер болду? Жогонда болгон жок. Түшүндүрүү иштери жүргөн жокпу эч кандай? Эч кандай болгон. Сиздер билесиздерби эмне себептен төлөп атканыңыздарды? Себеби ошо свет дача эми башка резко карабайт да бул жерчи. Аха. Эми баяндай башчасын ел жанынан төлөйт. Сиз ошого макулсузбу 1 сомдон төлөгөнгө? Биз эми айыл боюнча неме кылабыз. Макулбуз да. Айыл болуп калса анан башкача неме кылабыз. Аракет кылып атасыздарбы ошол нерсеге? Аракет кылабыз. Бул айылда турак жайдын саны 200гө жакын. Өлкөгө тийиштүү аймакта туруп, бирок эч кандай жардам көрсөтүлбөй келет. Ал эми Кыргызстанда светке 77 тыйындан төлөйт. Бул айыл тургундардын айтымдары боюнча жашоочулар жарыкка төлөнүүчү төлөм 1 сомдон төлөнөт. Жана ошондой эле кошумча 20 сомдон кошо чогултуп беришет. Байкап көрө турган болсок, бул суммадагы акчанын эсептеп чыга турган болсок, орто эсеп менен чоң эле суммада капитал чогулат. Мунун баары кайда кетип жатат деген суроого жергиликтүү тургундарды шайлап алган айыл башчысы мындай деп жооп берди. Мына ушул локомотивщик дачасы, ушул дачанын башчысы болуп иштейт. Ал башы айыл округунун депутаты, местный кеңештин. Биз эмнени жазадык? Бул жерде мен 3 жылдан бери иштейм. Мен келгенде ушул бул свет электр энергиясы тартылып турган опоралар, жыгач, аябай кыска, талапка жооп бербеген стололор болчу. Анан эл менен чогулуп, сүйлөшүп, комиссия түзүп, ошо комиссия менен бирдикте биз фирмалар менен сүйлөшүп, арзан фирмалар менен биз резке кайрылганда алар отказ кылышты. Биз частный жазабайбыз. Өзүңөр жазагыла деди. Биз ошо фирманы алып келип, көп фирмаларды кытырдык. Анан могу опораларды койдук. 69 опора койдук. Ушул дача айылдын ичинде. 69 опора койдук. 1 километр 700 метр электр чугалкаларын тарттык. Трансформаторду реконструкция кылып, ящикке салып, талапка жооп бергидей, азыркы талапка жооп бергидей жазадык. Бул трансформатор азыр ресттин балансында эмес, Север электронун балансында жок. Биз көп жолу кайрылып атабыз. Баланска алгыла, биз талапка жооп бергидей. Канча жылдан бери кайрылып атасыздар? Так эсептегенде. Мен иштегеним 3 жыл болду. 3 жылдан бери биз кайрылып атабыз. Элдин баары мына жазып келип атат, барып атабыз. Аксакалдарды алып барабыз. Жыйынтык болду ошолдон бери? Жыйынтык жок, жыйынтык өзгөрүү да жок, болгон жок. Мына эми алабыз, мына алабыз деп атышат, эми аны да көрөбүз. Мына өзүңөр көрүп атасыңар азыр кандай опоралар.
коюлду. Азыр мына трансформаторго да барабыз, көчөлөргө да барабыз. Бизде билишибиз боюнча, маалыматтар менен угушубуз боюнча бул жакта светти 1 сомдон белгиленген. Эмне себептен бул нерсе? Ушун боюнча кененирээк маалымат бересизби? Эми бул жерде батарея деген бар. Ремонт трансформатора деген бар. Ушул ошон үчүн 23 дейин ошондойлорго кетет да, анан иштеген балдарга айлык, даже айлык деле айлык алышат да, 2000-3000 сом. Канча киши иштейт бул жерде? Эми электрик бала иштейт, электрик балага анан помощник иштейт, 3 киши. Алар эмне жумуш кылат? Мисалы билишибиз боюнча бул жактан бир эле жерден эле сиз барып туруп эле кассага төлөйт экенсиз акчаны, туурабы? Общий сумманы. Анан бул жерде жергиликтүү калктын ар бир үйүндө өзүнчө счетчиктер бар экен. Ал счетчиктер эмне кызматты аткарат ошондо? Эми ошол счетчиктер показаниясын жазып чыгыш керек. Үйүндө жок болот, бар болот. Ошолорду кызырып жазат. Анан электриктин жумушу бар. Электриктин жумушу мына линияны карайт. Линияны карайт, трансформаторду карайт. Могу элдин анча-мынча светтери күйбөй калат, ошолорду жазайт. Ошон үчүн ар бир үй 20 сомдон электрикке деп мына биз протоколуна жазып электрикке 20 сомдон төгүп туралы деген чечим бар. Бул иргит мурунтан, менден мурун эле бул ушундай болчу. Система ушундай болчу. 1 сомдон где-то мен 12 жыл болду жашаганыма. 12 жылдан бери ошондой төлөйбүз. Ошондой төлөйсүздөр. Анан резке 77-ден төлөйбүз, энергия сбытка албар. Анан батарея деген бар, батареяны биз төлөйбүз. Жанагы 23 тиындын ичинен төлөйбүз. Ошонун ичинен төлөйбүз. Батарея ай сайын канча суммада чыгып калат? Эми суммада 1200, 1600, жайлын күнү 900, 1000 ушундай. Ошол нерсени төлөйсүздөр. Муну эл төгөбүз, 23 тиын. Бул жерде 1 сом 50 тиындан төгүткөндөр да бар да, башка жерлердечи. Ушундай частный трасса. А биздики 1 сом кылганбыз ошол. А 77 тиын болгону туура 77 тиындан биз энергия сбытка 77 тиындан төлөп беребиз. Ошондо биз билиш болсо мындай экен да. Айылдагылар 1 сомдон учетчигине төлөйт, өзүнүн учетчигине. Ал учетчиктен алган 1 сомдон сиз чогултуп алып, сиз 77-син тияка төлөйсүз. Рестке төлөйсүз. Ошондо ортодо калган акчаны сиз айылга иштетесиз, туура? Ушу айылга сунурга, башка нерсеге иштетесиз. Ошондо акыркы жолу качан ремонт кылдыңыздар? Акыркы жолу мына биз. Акыркы жолу май куюш керек буга. Туурабы? Электрик келет, карап туруш керек. Буга май куюш керек. Тазалап туруш керек. Акыркы жолу bir 3 ay murun май куйдук, өзүбүз коебуз. Эгерде ресттин балансында болсо, анда элдин баары ошол терминал болобу, ресттин кассасына болобу төлөп турат эле да. Түшүнүктүү. Ошондо элдер 20 сом тигиге эле чогултуп берет да? Электрикке эле чогултуп берет. Болду. Электрик эле чогултуп. Болду. Калганын 3 помощникке сиз төлөйсүз. 23 сом. 3 помощникке сиз төлөйсүз. Bir помощник, 3 киши да. 3 киши. 3 кишиге ошондо бирөөсүнө айлык бересиз, үчөөсүнө айлык бересиздерби? Эми биз светке төлөгөндөн кийин ашса төлөйсүз. Ашпаса жок. Өзүнүн мекени үчүн күн түн агымге кылып иштеп жаткан бул жердеги эл ушул күнгө чейин статусун ала албай келет. ИИ баса ушул жерден кыстырма кылып кетти. Элдин айтымы боюнча ортодо 6 ай светке 77 тыйындан төлөп баштап, бирок кайра 1 сомдон төлөп баштадык. Анын чоо жайын билсек, бизде статус жоктугунан улам кайра 1 сомдон төлөп баштаганын билдирди. Биринчи айтып ал, себерлек. Байкалга колду коюп коюптур. Кайра аны билет. Ошончунан айтып ал, 6 ай Егер жариялап мен сапай. Ура 78-ден төкмө. Мына север алды, рес алды. Элдин баарын айтып койду. Кайра кат келип чакыртып байкалга кол коюп алдыңыз. Ол сенин колуңду да. Байкалга колду коюп албаптыр. Дайыр. Демек бул өткөн кайра чыгарылды ошо. Өткөн кайра аннулируп кетип ташталды. Кыргызстан статусту бербей жатат.
Эмнеси өтүп менен экен? Кандай жооптор айтылды дейинде сиз барганда? Ол жер такташ керек. Анан мындай тачалар толтура, тигүү деген бирөө жок. Басып келген кадам болду бир жактан келип Басып келип, көрүп, келип атат, көрүп атат. Жогорку кеңеш гана. Жогорку кеңеш чыгарып берсе, өкмөт аткарылат эле. Азыр бир эле жогорку кеңешке такалып турат. Жогорку кеңеште такалып турат. Болду ошо. Ошол. Башка жакта Башка жакта документтери бар. Распоряжение айыл өкмөтү, местный кеңеш, район, облустук бүт бар. Распоряжение. Айыл башчынын айтымында элден чогулган акча түз эле айылга эмнелер керек болсо бардык капитал ошол тарапка жумшалат деп билдирди. Мына биз 2015-жылы жана айтып өттүм, эл ушундай өз күчүбүз менен акча чогултуп, ушул трансформаторду реконструкция кылган. Мына эски трансформатордун сырты тиякта турбайбы? Жаңысы мына могу ящикке салдык. Оларды жасап, бүт баарын жасап кетти. Анан Север электро энергосбыт келип, мондай пломбуну басам. Ол пломб. Эгер да мунун ичинде только трансформатор бир жери күйүп кетсе, биз Север электронун уруксатсыз могу пломбун ача албайбыз. Ача албайбыз. Эгер да 4 күн выходной же болбосо бир майрам күндөрүнө түшүп келип калса, муну кантип ачабыз? Звонок этебиз. Тетейин десең выходной күндөр. Анан ошо менен эл свет жок отуруп калат. Экинчи мына могуки умный счетчикти коюп кетчү. Умный счетчикти коюп. Ушул счетчик менен төгөбүз, акчаны алып барып. Элден 1 сомдон жыйнайбыз. Анан биринчи ресмиен эсептейбиз. Канча акча чыгып келди? Канча акча чыгып келди? Бир ай сайын канча акча чыгат? Эми кышында биз кыштын күнү 80 миң, 75 миң ушундай акча төлөнүп. Ушундай. Кээде жанагы балдардын айлыгы бар 20 тыйындын ичинен ошондон бери төгүбөйбүз биз. Эми алдыга койгон максаттарыбыз ишке алдыга жылсынчы деп эле биз ошондон бери төгөбүз. Эгерде бул аппарат Оңдоо маселесин өзүбүз сөз көтөрөбү же рейс көтөрбөйт. Эгер баланс калмайын, рейс такыр муну менен тиешеси жок. Өзүңөр жазагыла. Өзүбүз жазайбыз, эл камсыз кылабыз. Эгер акчабыз жок болуп калса, элге айтабыз, мына момчадан акча чогултуш керек. Муну алып сатып алалы, койдуралы. Анан Северден келип, мына мондай пломбуну коюп, пломбири өтөтүп кетет. Эгер момунда бир автомат күйүп кетсе, биз эл өзүбүз жасайбыз. Буга келбейт Северден. Себеби баланста жок. Биз элдин требованиясы мына сиздерге айткан. Биринчи маселе ушул трансформаторду, линияны, бул абоненттер баланска алса, ызбыт, рес. Андан кийин эл 77 тыйындан төлөп калат. Эми темага улай дагы уланта берели. Бул тармакта иштеп алектенип жүргөн Сокулук районунун электр энергия сатуу кызматынын жаңы жер бөлүмүнүн башчысы Султанбаев Талант мындай деди. Сокулук район электр энергия сатуу кызматынын жаңы жер бөлүмүнүн башчысы болом. Бул ушул садоводское товарищество локомотив боюнча айта турган болсок, бул 228 абонент. Буларда деген бүгүнкү күндө булардын арызы жана 1 сомдон төлөп атабыз деп атпайбы? Булар 1 сомдон төлөгөн жок. Булар деген буларга коюлган лимити бар 135.100 киловатт. Булар ошол лимитке да бүгүн чыккан жок. Жалпы расход мисалы жай айларында 40 миң, 50 миң киловатт болуп атат. Анысы 193 кардар бар жалпы. 193 бизде деген азыр галын учеттоп коет, башкы электричестве турат. Ошону менен болжа чачыратып беребиз да. 193 кардарга чачыратабыз баардыгын. Чачыратканда ар бирине 77 эле чыгып атат. Анан кийин буларда кубаттуулугу 400 кубалык болгон көмөк шартына турат. Ошонун жоготуусуна 947 киловатт эсептелет. Ошо 947-nin 777-ден калган 247 сомалык эсептелип атат. Булардын эми бал 1 сомдо эсептегени булардын ичара эле өздөрүнүн бир бөлүк чыгымдары болушу мүмкүн. Жок, азыр биз бул жактан элдерден сурап келдик да.
элдерден сурап келсек, алар айтып атат, биз 1 сомдон төлөйбүз деп атат. Анан эмне себептен 1 сомдон төлөйсүздөр десек, билбейбиз дейт. Квитанция берилет десек, жок, квитанция берилбейт дейт. Биз барабыз, кол коет, анан фамилия, аты жөнүбүздү жазып алат, болду ушул деп атат. Бул нерсеге сиз кандай карайсыз? Сиз айтып атасыз азыр 1 сомдон эч кандай төлөнбөйт, мындай төлөм жок. Булар бизде баягы юридикалык абонент болгонуна байланыштуу. Булар счет фактура алат. Счет фактура бир эле учет турат да, головной учет. Ошо головной учеттун колдонулган киловаттын эле төлөп атат. А квитанция ар бирине индивидуально биз азыр бере албайбыз да. Жеке ар биринечи. Себеп дегенде булар жана садовое товарищество деп бир эле счет фактура менен төлөп атышат. Анан булар жанагы ар бири жыйнап квитанция албайбыз деген себеби булардын өзүнүн төрагасы бар. Ошол жерде председатель садовое товарищество деп ошол өзү жыйнап, ошо бир адам алып барып бир кардарга төлөйт да. Бир эле калды. Бир кардарга төлөп берет. Буларда деген 193 түтүн деп биз жанагы тариф өзгөрүлгөндөн кийин ар биринин эсебин алып чыкканбыз. Ар бир түтүндү кыдырып, эсептеп жанагы жалпы чыгым болгон киловатт 193гө чачыратып атат ошо түтүнгө. Булар азыркы эсептегенде жайдын күнү бир орто эсеп менен 250-300 киловаттан түтүн башына тиет. Баардыгы 77 эсептелет да. А кыштын күнү 550-600 киловаттка чейин чыгып атат. Ар бир түтүн башына. Демек, бул жакка өзүнчө электрик бөлүнөт да сиздер тараптан. Жок, биз тараптан бөлүнбөйт. Бизде деген ошол жана учет бар, головной. Ошого гана барабыз, ошондо гана показания алабыз, көрсөтүүчүн жазып алабыз. А бул жанагы ар бирине алыш үчүн биз тарапка булар 2-3 тарап, 2-3 жолу кайрылышкан. Кайрылышканда биз тараптан жооп болгон. Демек, айылдык кеңештен токтом булар алышкан экен, райондон токтом алышкан, жана областтан. Азыр булар айтып атышат, булардын ошо төрагасынын сөзү боюнча жогорку кеңештен гана токтом алышыбыз керек. Эгер ошолордун алган болсо, анда биз ар бир кардарга өзүнчө электр эсептегичти коюп, жана ар бирине квитанция барып, ар биринин өзүнчө төлөйт, өзүнүн расходун. Демек, бул азырынча айыл, бул айылда эсептелинбейт. Жок, айылда булардын статусу жок азыр. Кыргызстанда кыргыз болуп жашап туруп статуска ээ боло албай, ар кандай төлөмдү кымбатыраак төлөп жаткан жергиликтүү элди көзөмөлдөп турган бийликтин сол көзү кайсыл тарапта болду экен деген ой келет. Бишкек 2017 Манас жаңыргы телеканалы атайын чыгарылыш программасы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз көргөндөй эле ушул жерден тургундар менен эртеден бери чогуу таанышып, алар менен сүйлөшүп, болуп жаткан окуянын чоо жайын иликтеп көрдүк. Баарыбыз көргөндөй эле өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн айылыбызда жашап туруп, өзүбүздүн статуска ээ боло албай жатканыбыз абдан эле өкүнүчтүү. Бул жерде светтин төлөмдөрү башкача төлөмдөр менен төлөшөт, жана ошондой эле чыккан чыгындыларга башкача төлөм менен. Кызматыңыздарда Марс Мухтаров, Манас жаңыргы телеканалы атайын чыгарылыш программасы.